Assalamu алейкум, Россия жергесинде жүргөн биздин мекендештер жана Кыргызстандагы бордоштор. Барыңыздарга бизден өтө сонун жаңылык. Көпчүлүккө таанымал болгон Пак Байке Instagram баракчасы менен өзүбүздүн жеке лотерея оюнубузду баштадык. Оюн тууралуу айта турган болсом, достор, кандай катышам десеңиздер, шарттары өтө жөнөкөй. Бул жерге WhatsApp номерибизди жазып коебуз. Ошол WhatsApp номерге кирсеңиздер, профилде карта номерибиз турат. Ошол карта номерге 500 рубль которобуз, болгону 500 которуп, чекти жана аты жөнүңүздү жазсаңыз, биз сизге билет номериңизди жиберебиз. Анан толугураак маалымат айта турган болсок, достор, бизде болгону 2000 эле билет бар. Андан сырткары 72 призибиз бар. Приздер тууралуу айта турган болсом, достор, 30 конверт 3000ден, 20 конверт 2000ден, 10 конверт 1000ден жана 10 уюлдук телефон. Достор, анан биздин эң эле башкы байгебиз Lada жана Mercedes-Benz автоунаасы. Ойноңуздар, утуңуздар. Темирлан Султанбеков, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кеңешчи катары акысыз иштеп берүүгө даярмын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кеңешчи катары акысыз иштеп берүүгө даярмын деп айтылат Темирлан Султанбековдун президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго болгон ачык кайрылуусунда. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз менен болгон жолугушууда белгилегендей, камактан бошотулганыңызга жана өлкөнүн саясий системасында маанилүү орундагылардын бири экениңизге абдан кубанычтамын. Сиздин тарапташтар, сиздин улуу агаңыз Сабыр Байке, инилериңиз билишет. Сиз камактан бошотулганга чейин биз күчүбүздү бириктирип, өлкөбүздөгү үй бүлөлүк кландык режимди жоюу үчүн чогуу аракеттенгенбиз. Эл менен жолугушууларда бийликтен сизди бошотууну талап кылып келгем. Себеби сиз элибиздин кызыкчылыгы үчүн кызмат кылаарыңызды билгем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз менен жолукканда баарын жакшы жакка өзгөртүүгө умтулуу бар экенин көрдүм. Бирок падышага жол көрсөткөндөр жолдон адаштырат дегендей, соңку күндөрдө сизди күмөндүү репутациясы бар адамдар тегеректеп жүрүшөт. Талант Мамытов, Икрам Илмиянов же Төрөбай Зулпукаров сыяктуу болуп калды. Ошол эле учурда айта кетүү керек, Талант Мамытов шайлоодо добуш сатып алуу жана жарандарды массалык ташып келүү менен алектенген Кыргызстан партиясынын тизмесинде 2-орунда болгон. Кыргызстан партиясы боюнча БШКга каттоого кечигип калганда жана ыйгарым укуктуу өкүлдү эмес, башка адамды жибергенде чыр тутанганда дал ушул Талант Мамытов өлкөдөгү мыйзамдар менен күрөшкөн. Ошондо соттор эл тараптуу эмес, Талант Мамытов жана анын Кыргызстан партиясы тарабында болгон. Депутат Акылбек Жапаров сиздин кеңешчиңиз болуп калды. Ага карата 268 миллион сом боюнча козголгон кылмыш иши ушул кезге чейин жабыла элек. 3 жылдан бери тергөө иштин материалдарын жашырып жаап аягына чыгарбай келет. Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер Акылбек Жапаров кандай саясатчы жана кандай адам экенин баарыбыз билебиз. Курманкул Зулушев Сооронбай Шариповичтин президент болуп турган убагында анын орун басарларынын бири болгон. Ал парламенттик шайлоодон кийин Конституцияны Жээнбековдун пайдасына өзгөртүү боюнча референдумду демилгелеген. Бул айсбергдин чокусу гана. Бирок калыстык үчүн айта кетсем, Тилек Токтогазиев айыл чарба министри, Алмазбек Бейшеналиев билим берүү министри болду. Бирок булар мамлекеттин стратегиясына эч кандай таасир эткен органдар эмес. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин кеңешчиңиз ким жана маалыматтык саясат, мыйзам, ченемдик укуктук актылардын сакталышы үчүн ким жооптуу экендигин билбейм. Бирок ушул тармактарга көңүл буруңуз. 4 октябрь түнү биз биринчилерден болуп нааразычылык акциясын баштадык. 5 октябрда саат 10-до сиздин мекенчил партияңыз бизге келип кошулушту. Элдик революция дал ушундай башталган. Сооронбай Шарипович, мен жана мен сыяктуу адамдар анын жакын достору болгонубузду түшүндү. Анткени биз ар дайым чындыкты сүйлөйбүз. Бул албетте эч кимге жакпайт жана кабыл алуу кыйын. Бирок бул пайдага гана чечилет. Жээнбеков кеткенден кийин мен ал жөнүндө жаман сөздөрдү айткан жокмун жана айтпайм дагы. Ал жана анын ишмердүүлүгү өттү. Бирок мен ар дайым азыркы учур жөнүндө сүйлөшүп, сунуштарымды сунуштайм. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин өлкөдөгү кырдаалды көрүп, бүгүн сизге жардам берүү максатында Акылбек Жапаров, Талант Мамытов жана башка кеңешчилериңиз тууралуу альтернативдүү ой пикирлериңиз болушу үчүн өзүмдү сиздин кеңешчиңиз катары көрсөткүм келет. Мен айлыксыз, кызматтык унаасыз жана башка ушул сыяктуу нерселерсиз акысыз иштөөгө даярмын. Бир гана шарт, мен сизге бардыгы жакшы деп айта албайм. Мен чындыкты айтып, бизге каршы келе турган чечимдерди сунушташым керек болот. Бирок коомдун жана мыйзамдардын кызыкчылыгына каршы келбейт деп ишенем. Ошондуктан мен өз иш аракеттеримди ачык айкын жүргүзүп, элге ачык жана так маалымат берип турам. Урматтым менен Темирлан Султанбеков. Булак аргумент KG. Арстан Алай, Садыр Жапаров кыргыз мамлекеттин бардакка айланды.
Бул тууралуу Арслан Алай жеке Facebook баракчасына жазды. Садыр Жапаров миңдеген түрмөдөгүлөрдү чыгарам дептир. Өзү менен кошо камалып отургандарды да чыгарам деп. Түрмөгө кылмыш кылган адам отурат. Түрмөдөн мынтип чыгарса, Садыр Жапаров мамлекетти бардакка айлантат. Соттор өзүнчө бийлик болбой эле Садырдын аткаруучусу болуп калганбы? Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Мамытов ак үйдү барып басып алабыз деп соттолгон эле. Кайра эми Жапаров бийликке келгенде үчөөнү актады. Сот буларды эмненин негизинде актады. Эртелиге Садыр Жапаров бийликти алды. Ошондой эле басып алса туура болмок деп актадыбы? Демек, бизде сот бийлиги жоюлду. Сот бийлигине ишенбей эле койсоңор болот. Бул да Садырдын менчиги болуп калды. Матраимовду да мен бошоттум дептир. Сотко Садыр Жапаров түз эле буйрук берип калыптыр да Матраимовду үй камагына чыгарганы. Жаңы Кудай, чындык. Жаңы Кудайды тапкыча улуу күчтөр буларды жазалайт. Арслан Алай, булак аргумент. Зарылбек Рысалиев Садыр Жапаровду мурда Камчы Көлбаевдин жогонтусун ичкен итке теңесе, азыр Жусуп Абдрахмановго тең көрөт. Жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиев парламенттин жыйынында экс-президент Сооронбай Жээнбековго бүгүн сиз, Сооронбай Шарипович, Кыргызстанда Манас атанын ордуна Манассыз деп айткан эле. 21 октябрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Зарылбек Рысалиев президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин кичи мекениңиз Ысык Көл. Ысык Көлдө Кыргыздын түбүн түптөп кеткен атуул болгон. Кыргыздын басмайылдын жакшысын ээси билбей ат билет. Эр жигиттин мыктысын эли билбей жат билет деген сөз бар. Жусуп Абдрахмановду айткым келет. Сиз Абдрахмановдой мыкты жигит болуңуз деди. Эске салсак 2011 жылдын 3 ноябрында жогорку кеңештин жыйынын болуп жатканда депутат Садыр Жапаров, министр Зарылбек Рысалиев 2011 жылдын 6 октябрында болуп өткөн митингдин уюштуруучусу менен сүйлөшкөндүгүн айтып, аудио жазуу бар экендигин кошумчалаган. Буга жооп катары ошол кездеги министр Рысалиев Садыр Жапаровду криминалдар менен байланышы бар деп айыптаган. Мына Садыр Жапаров ким экенин билдирди. Эми айтсын, кызыл же кара экендигин. Мурун ал Рысбек Акматбаев менен Камчы Көлбаевдин жугундусун ичип жүргөн деп билдирген Рысалиев. Булак аргумент кейжи. Руслан Казакбаев Россиядан акча сураганча Өмүрбек Бабановдон сураса жакшы болмок. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Россияга болгон иш сапарында реформа жүргүзүү үчүн экономикалык жактан жардам берүү маселесин көтөрдү. Бул туурасында министрликтин маалымат кызматы билдирди. 22 октябрда Казакбаев менен Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын федералдык кеңешинин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Константин Косачев менен жолуккан. Тышкы иштер министрлигинин башчысы өлкөдөгү окуялар тууралуу маалымат берип, учурда кырдаал турукташканын, саясий процесстер конституциялык талаага кайтканын белгилеген. Министр реформа жүргүзүү максатында экономикалык жардам көрсөтүү маселесин көтөрдү. Ошондой эле таажи вирусуна каршы биргеликте күрөшүү, авиакаттамдарды толугу менен жандантуу, кызмат көрсөтүүлөрдү, капиталды, товарларды жана эмгек ресурсун эркин жүргүзүү маселесин ортого салды деп айтылат маалыматта. Өз кезегинде Россия тарап жогорудагы маселелерди стратегиялык өнөктөштүк жана союздаш мамилелердин алкагында чечүүгө көмөк көрсөтүү маанилүү экенин белгилеген. Бирок Россия тарап кайырчыларга акча берет же бербей тургандыгы жөнүндө айтылган эмес. Кечээ эле аянтта маймылдай айкырып жүргөн митингдин шарапаты менен министр болуп калган Казакбаевди бүгүн Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын федералдык кеңешинин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Константин Косачев кандай кабыл алды экен? Руслан Казакбаевде деле ар намыс жок экен. Ал жактан акча сураганча өзүнүн агасы Өмүрбек Бабановдон сураса болмок. Булак Назар Ньюс KG. Аида Салянова азыркы парламентти президенттер жакшы эле колдонуп келишти. Эми ал аз келгенсип бизди дагы жарым жыл колдонуп алгыла деп макул болгонуңар өзүңөргө жийиркеништүү эмеспи? Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттарынын иштөө мөөнөтү 28 октябрда бүтөөрүн Facebook'тагы баракчасына жазды. Анын айтымында парламенттин мөөнөтү Конституцияда 5 жыл деп так көрсөтүлгөн. Андан бир да күн ашпашы керек. Элге өзүн өзү дагы жарым жыл таңуулоо, накта узурпация болуп эсептелет.
Төмөндө Аида Салянованын сөзү эч өзгөртүүсүз берилет. Урматтуу мекендештер, баарыбыздын көз алдыбызда кыргыз тарыхынын жаңы барактары ачылып жатат. Тилекке каршы мактана турган, сыймыктана турган, келээрки муунга үлгү кылып калтыра турган барактар эмес. Узурпация деген бул бийликти күч менен басып алуу, ашыкча функцияларды ыйгарып алуу, же болбосо бийликтин мөөнөтүн өз билемдик менен узартып алуу дегенди түшүндүрөт. Парламенттин мөөнөтү Конституцияда 5 жыл деп так көрсөтүлгөн. Андан бир дагы күн ашпашы керек. Элге өзүн өзү дагы жарым жыл таңуулоо бул накта узурпация. Кеп айлыкта эмес, кеп мандатта. Эл берген мандаттын срогу 28 октябрда бүтөт. 29-нан баштап элдин атынан чечим чыгарууга силерде укук жок. Демек, конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр баш мыйзамга каршы. Бул жалпы мамлекеттин аброюна доо кетире турган кадам экени айтпаса да түшүнүктүү. Өз эли менен эсептешпеген бийлик бөтөндүн ишеничине арзыйбы? Ушуга даай алгандарга таң калам. Бул өтө кооптуу прецедент. Кийин президенттин дагы иш мөөнөтүн ушундай узартып койсо боло берет экен деген күн келип калышы толук мүмкүн. Жапаровдун колдоочулары жоопкерчиликке келгенде сиздер жооп бербейсиздер. Аны чын дилиңер менен колдосоңор, тескерисинче аны аяп, кооптуу нерседен алдын ала коргоп калбайсыздарбы? Мыйзамсыз нерсе кабыл алаарда президенттер эч качан жоопкерчилик жөнүндө ойлогон эмес. Алар түбөлүктүүбүз дешкен. Бирок андай болбоорун тарых бир нече жолу тастыктады. Азыркы парламентти 5 жыл бою президенттер жакшы эле колдонуп келишти. Эми ал аз келгенсип, бизди дагы жарым жыл колдонуп алгыла деп макул болгонуңар өзүңөргө жийиркеничтүү эмеспи? Легитимсиз парламент легитимдүү чечимдерди жарата албайт. Булак Назар Ньюс KG.